Тез совет доорунда күжүрмөн эмгеги, патриоттуулук сезими менен талыкпай иш жүргүзгөн аты ошол учурдагы Советтер Союзундагы мамлекеттерге таанымал жумушчу бригадалар болгон. Алардын сап башында Кыргызстанда базар коргондо 16 кыздан турган бригада да бар болчу. Аларды жетектеген социалисттик эмгектин баатыры Өлмаскан Атабекованы кимдер тааныбайт? Албетте, ал мындай ийгиликтерге өзүнүн жумушчу тобу менен биргеликте жетишти. Мына ошол күнү түнү дебей эмгегим элим үчүн деген уран менен иштеген кыздардын бири Жамал Маматова. Бүгүн ал 2 баланын мээримдүү энеси, жарынын сүйүктүү инсаны. Тарых барактарына саресип салып кылчайып артты караган Жамал эже ал күндөрдү сыймыктануу менен эскерет. Кыздарды уюштурду, аябай уюштурду. Мен болсо ар бир үйгө кирип түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз кыздарга. Ой, сен кайдан келдиң, каяктан чыга калдың деп урушат ата энелер уюштурганда. Бир топ кичине кыйынчылык болду, бирок кийин түшүнгөндөн кийин бизди Москвадан эртең менен саат 6-дан Кыргызстанда 16 кыз бригадасы менен иштеп атат дедилер. Суучу болуп бөлүнүп кетебиз. Суу сугарат, пауырбыз өзүбүз. Ушундай чапкан, трактор айдаган баары кыздар. Мен анчамын эркектерден деле жардам берип атты. Баарын эмне кылыш керек, биз эле дебейбиз. Чындыгында агаларыбыз бар эле жардам берген ошол жерде эмнелерден, аксакалдардан. Ушул анан 16 кыз бригадасында иштеп туруп, анан мен окууга тапшыргандан кийин сельхозинститутта сырттан окуп атканда мени комсомол комитетинин секретары кылып алды. Анан Акылай бригадасын, пактачылык боюнча Акмарал бригадасын Чыңгыз Айтматов, мынакей Чыңгыз Айтматов барганда, Үсен Сыдыков ошол жерде обком секретары, Усубалиевтер да балышкан. Анан эмки кызым эмки жаштар бригадасын аты Акмарал койгула деди. Акмарал бригадасын уюштуруп, ошол жерде Сүйүмкан Калдарбаева деген кызыбыз бар эле, ошол бригадир кылып патасын беришти. 16 кыз бригадасында ар дайым өзүнүн активдүүлүгү менен айырмаланып турган Жамал Маматова 1985 жылдары ошол учурдагы Фрунзе колхозунда, азыркы мезгилдеги Сейдикум айыл өкмөтүндө комсомол комитетинин секретары, андан соң профсоюздар уюмунун төрайымы, базар коргондук партия комитетинин уюштуруу бөлүмүн жетектеп келди. Өмүрүнүн 40 жылдан ашуун убактысын элине кызмат кылууга арнаган Жамал эже жасаган эмгеги үчүн ошол мезгилде бир катар сыйлыктар менен да сыйланды. Жамал эженин ошол учурдагы эмгегин улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов да баалап, эмгекчил кыздарга ак батасын, акыл насаатын бергендигин тарыхтанбайт. Совет доорунда базар коргондогу эмгекчил кыздардын жараткан ийгилиги ошол мезгилдеги бир эле кыргызстандыктарды эмес, башка боордош өлкөлөрдүн да көңүлүн өзүнө бурган. Аны ошол учурда мына ушул Шамдагы кыздар менен замандаш болуп, алар менен кызматташкан инсандар өз сөзүндө ырасташат. Бардык ушундай партиялык советтик кызматтарда өзүнүн ким экендигин далилдеди да. Кайсыл иш болбосун, кандай тапшырма болбосун, бул Жамал эжебизсиз иш болчу маселе да. Анын өзү да мүнөзү да ошондой катуу, эркек сыман, чарчабаган, күнү түнү чуркап иштеп жүргөн. Уйкуну, чарчоону билбей, бирөөгө милдет кылбай, өз ишин ашыгы менен аткарган Жамал Маматова өзүнүн жеке жашоосун да жөнгө салды. Эмгегинин аракетчилдигинин, кең пейилдүүлүгүнүн арты менен жакшы инсанга бул жашоодо жолукту.
Ооба, чындыгында Жамал эженин кең пейилдүүлүгүнө, жашоого болгон көз карашы башкалардан өзгөчөлүгүнө биз да таңыркадык. Учурунда элим жерим деген инсандын балдарына берип жаткан тарбиясы да мына ушул максатты көздөп келет. Балдарынын мамлекетке кереги тийген атуул болушун тилек кылган замандашыбыз ал үчүн бар күчүн жумшап, өзү башкалар сыяктуу заңгыраган үйдө жашап, байлык топтоосо да алардын билим алуусуна, жакшы инсан болуп жетилишине бардык шартты жараткан. Себеби бул үлгүлүү үй бүлөнүн жашоодогу баа жеткис байлыгы алардын уул кызы. Birinci Туңгуч кызы Чолпон учурда Туркия мамлекетиндеги дүйнөгө атагы чыккан Улуудаг университетинде өзүнүн кесиби боюнча докторантураны ийгиликтүү жактап, эми буйруса өз ата мекенине Кыргызстанга кызмат кылууну көздөп турган чагы. Азыркы учурда болсо интернет өнүккөн жана технологиялардын заманы эмеспи. Андыктан дүйнөнүн бир бурчунан экинчисине өзүң жетпесең да сөзүңдү жеткирүү кыйынга турбайт. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Туркия мамлекетинин Бурса шаарынан Чолпон кыз өз саламын жолдоду. Кудай буйруса, биз сиздерди жакшы көрөбүз, сиздер менен сыймыктанабыз. Жиниңиздер келбей турсун, жакында барып калабыз. Кутмандагы. Алло, апа, кандайсыздар? Мен эжемин жанына келдим. Бардыгы жакшы. Бешиктеги баланын бек болоорун ким билет деп кыргыз элинде бекеринен айтылбаса керек. Жамал Маматованын уул кызы кичинекейинен эле зирек болуп, бир эле билим жаатында эмес, чыгармачыл тараптан да кур эмес. Айрыкча Чолпон кыргыздын элдик ырларын башка чет мамлекеттерде обон созо ырдап, Кыргызстандын маданиятын ар кандай иш-чараларда даңазалап келет. Быйыл эле Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган 72 мамлекеттин катышуусундагы эл аралык симпозиумда Чолпондун аткарган чыгармасы келгендердин баарын таңыркатты. Эл эмгегин жер жебейт демекчи. Учурунда өзүнүн ата мекени үчүн ак кызматын аябаган инсан бүгүнкү күндө анын таттуу жемишин татып отурган убагы. Эң башкысы Базаркоргон районундагы бул үй бүлө Кыргызстандагы үлгүлүү үй бүлөлөрдүн сап башында экендиги